Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип иштеп жүргөн замандаштар, амансыздарбы? Видеого лайк басып, контакттар менен, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Арзандатуулар башталды. Step Cross 1.361 мына. Лининг, анта, келме, таза бут кийимдердин баарын тапсаңыздар болот. Буга чейин кыргыздардын чакан спорт мастери деп дагы чарганда аябай көп просмотр алып, көбүңүздөр билесиздер. Доставкалар дагы бар, весь Россия боюнча. Анан өзгөчө жакшы жаңылыгы, бул жерге чакан өзүнчө классический кийимдер саткан дүкөн дагы ачыптыр. Мынакей өнүгүп өсө берелик ар дайым. Жаңыдан дүкөн ачам, бир бизнес кылам дегендерге бул жактан арендага да месталар барбы сурап көрөбүз. Марино метронун 6-чыбыктан чыккандан кийин эле Форсаждын 2-нчи этажы, Маринский пассаж. Маринский пассаж. Бизден алсай туруңуздар, видеонун аягында көргөзөмүн. Өзгөчө размерлери дагы калыптыр. Эгер сиздер размериңиздер болсо келип 30% арзандатуу менен алсаңыздардан болот экен. Ассаламу алейкум. Абдыбек ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жакшы жаңылык менен чакырыпсыз. Эл менен амандашып, кенен тааныштырабыз анда. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Буюрса биз Step Cross магазини кызматын улантып келатат. Бул жакта өзүңүздөр билгендей баардык товарлар оригинал. Буга чейин бир да жалп болгон эмес биздин товарларга. Ошондой эле бизде өзгөчө жаңылык. Бул жактан дагы бир жаңы магазин ачтык. Бул магазин баягы биздин Step Cross магазининде баягы комментарийлерден жазылган суроо талаптар боюнча ачылды. Себеби көп адамдар кайрылды, баардыгы эле бренд кийине бербейт, баардыгы эле оригинал мындай спортивный товарлар кие бербейт, мындай полкайска ушундай да кийимдерди алып келеле дегенден атайын сиздер үчүн өзүнчө бир магазин ачып койдук. Анда эмесе видеонун акырына чейин толук көрүп туруңуздар, ал жакты дагы көрсөтүп беребиз. Мына үстүндөгүн да ушул жерден алдым. Анан баасын айтам кирип. Анда эмесе биякты көрсөтүп берели. Көргөзөлүк. Акчага алам, туугандар акчага жанагы жазып салыңыздар. Жакшы комментарийга айтып коелу керек азыр видеонун башында. Видеонун башында эле айтып коелам да. Жамандап кетпесин сразу. Кимде ким ушул видеонун астына комментарий жаза турган болсо, жакшы комментарий, ошол комментарий көп класс ала турган болсо, лайк алса, ошол адамга бул жактан лининг же антанын каалаган кроссовкасын, оригинал кроссовкасын бирди подарка беребиз. Баасы маанилүү эмес. Баасы маанилүү эмес, өзү келип тандайт. Ошол кроссовканы алып кете берет. Мынакей. Андыктан Москвадагылар көбүрөөк жазыңыздар. Башка жактан туруп доставка иш көбүп кетет да. Баштадагылар. Анда эмесе баштап бул күзгү модельдерден баштайлы, акырындан. Онда антанын кетасы келген 4900төн аябай жакшы, бутка ыңгайлуу, күзгү модель сөөт көрбөйт. Жеңил дагы, мына удобство жакшы менен өзүм да данный момент кийип турам. Мондай джинса менен, полкаска менен жакшы болот. Ошондой эле мол тыйыны 4900 болобу? 4900. Линингтен өтө мындай күзгү топовый модельдеринен кроссовкалар келип түштү. Булар баазы азыр 7500дөн коюлду. Булар аябай жакшы күзгү модельге. Ушунун эле каразынан бар. Ошондой эле бул жактан көрсөтө турган болсок, буландай софтор бар. Подошвасы каразынан, агынан. Булардын баазы 5900дөн. Булардын бардык размерлери бар. Булар сөөт көрбөйт, термо катар кетет, кышында да кийсеңиздер болот. Ошондой эле мол бизде хаки цветинен көп сатылган. Азыр ушунун күзгү моделинен келип түштү. Булардын баазы 5600. Буларда сөөт көрбөйт. Бардык размерлер данный момент наличие бар. Андыктан келип жетишип калсаңыздар болот. Ошондой эле бул жактан мол модель да бар. Бул модель дагы бизде мындай ишенген модельдердин бири да. Муну биз мындай уже текшерүүдөн өткөн, өзүбүз кийген, бардык размерлер наличие бар. Баазы 5900дөн. Ушундай эле кара расцветкасы бар. Анда эмесе бул жакта ушул эле бул женский ряд, мол женский дагы кроссовкаларды кошконбуз. Булардын да размерлери бар. Анан бул жакка өтө турган болсок, бизде дагы бир өзгөчөлүк баягы Puma'нын дагы кроссовкаларын, кийимдерин алып келип атабыз, бирок аны Instagramга реклама кыла албай атабыз. Себеби бул баягы брендке байланыштуу болуп калган үчүн жалп берип коет да. Жалп келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мына мондай жаналары бар. Толстовкалары каразынан, ак цветинен, серый цветинен. Булардын бардык размерлери пока наличие бар. Келип жетишип калсаңыздар болот. Тыйындарын кошуп айта бересиз. Тыйындары булар Puma'лар 4200. Булар действительно кымбат келет. Булар себеби оригинал бардыгычы. Булар болсо 4500дөн коюлду. Булардын баалары өзү башка магазиндерде көрсөңүздөр 6000ден жогору турат экен. Анда эмесе бул жакка өтө турган болсок, ошондой эле Puma'нын да футболкаларынан келген. Ак, кара, көк расцветкалары бар. Анда эмесе бул жакка өтө турган болсок, булар күзгү модельдер.
мындай плашовка, жука, бул спортивный, капшону да бар. Капшонун киргизип койсоңор да болот, чыгарып койсоңор да болот. Баасы булардыкы 4500дөн. Ошондой эле Ленингтин толстовкасы. Адамга жарашыгы аябай жакшы. Булар бардык размерлер бар. Булардын баасы 3900дөн. Жоман спортивкалары келди. Ошондой эле келменин да плашовкаларынан келди. Могул бардыгы цветинен и кара расцветкасынан бар. Азыр размерлери бардыгы бар. Ошондой эле туугандар, бизде монда чисто Ленингтин спортивный барсеткалары, сумкалары, залга, рюкзактар залга кийген бар. Анан дагы күзгү модель уже күн уже сууп калды Москвада. Булардан келип түштү. Булар ичи таза пуховик болот. Бир 80% пуховик болот да булардын ичи. Анан баазы булар азыр бизде 6500дөн коюлду. Булар беркинде синтофон ичи эмес, ичи синтофон эмес, баягы кыздып жанагыла турган. Булардын баардыгы ичинде пуховик менен жасалган да. Натуральный. Монда ушундай серый да расцветкасынан бар. Булар дагы мындай өзүм бир кийип көрсөтүп коеюн, аз убакытчына болсо. Жарашыгы мо жеңилдиги өтө жеңил, бирок жылуулугу баягы кышкы курткаларда эле жылуулугу бар да. Жарашыгын өзүңөр байкап көрсөңөр болот. Таксиде жүргөн бир туугандарга сунуштасак болот да мунучу? Ооба, таксиде жүргөндөргө баягы кечке машинада жүрүшөт, анан кышында да баягы жылуу болот, жеңил болот, кышында да кийсе болот да. Бул ичи пуховик болгон үчүн жеңил болот, анан жылуу. Ошондой эле бул жакта да Ленингтин мондай спортивкалары бар, элемент өтө жарашыктуу, жарашыгы жакшы. Скромный, без мындай логотип менен эле кеткен, бул жагында бир аз жазуу бар. Шымдардан бар, Антанын шымдарынан келип атат, каразынан, серыйынан. Бул жакка отурабыз, булар двойка. Бизде көп мындай улуу агалар, таксиде иштегендер, баягы автобус айдаган агалар суранган эле да, асты-үстү чогуу алып келип берилет. Ушул 4 ряд полный двойкалар бар. Асты-үстү биригип 6,5 миңден. Жарашыгы да аябай жакшы. Бул жакта мындай лишний эч нерсе жок да. Логотип жайгаштырган. Болду. Без манжети бар, манжет менен бар. Анда эмесе кийинки бул жака жаба турган болсок, мондай дагы асты-үстү кеткен мындай закрытый джемпер шундар бар. Булар дагы асты-үстү кетет, двойка. Булардын баасы 5900дөн. Анда эмесе буяка келе турган болсок, азыр бизде Ленингтин дагы келме жакшы кетип атат да. Келмен спортивкалары уже бизде баягы орус туугандар да келип ала баштады. Бул качествосын уже текшерип, кийип көргөндөн кийин уже келип бардыгы ишенип калды да. Мондай расцветкалары бар. Ушул турган бардыгы келме. Шымдары дагы бар. Мына шымдары да асты-үстү кылып алсаңыздар болот. Келменин бул плашовкасы күзгү аябай жакшы. Жамгырда сөт көрбөйт, мындай тренировка кылгандар үчүн да жакшы. Ошондой эле Жоманын дагы спортивкалары бар, плашовкалары. Булардан бардык размерлер наличие бар. Келип, пока жетишип алып калсаңыздар болот. Бул жакта да келмен спортивкалары бар. Анан негизи эле Ленингтин дагы Антанын да мондай күзгүгө мындай ветровка, плашовка деп койсок болот. Сөт көрбөйт. Аябай жылуулугу жакшы, качестволары да өтө жакшы. Бул жактан да Ленингтин спортивкаларынан көрсөтүп койгонлар. Булар өзү отдельно кетет. Булардын баасы 3800дөн, бардык размерлер бар. Дагы мондай дагы күзгүгө аябай жакшы ветровкалар бар. Булардын баасы дагы 5500дөн кетет. Андан кийин уже курткалар да келе баштады. Жоманын курткалары. Бул куртка бизде былтыр дагы билебиз да, бул модель өтө жакшы кеткен. Ошондон да келди. Булардын бардык размерлери наличие бар. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул магазин аты Step Cross да. Көбү биздикилер бир аз ой жүгүрпөй эле машинанын атына алмаштырып алат экен да, Step депчи. Step, Honda Step деп. Honda Step деп. Бул Step деген англисчедан которгондо Honda Fit деп. Кадам деген түшүндүрөт да, шаг деген, шаг за шагам деп коет го. Step by Step деген бир Америкада бир группа бар да. Ошонун атынан мындай караштырып, баягы мааниси да биздики основной башында кроссовкага багытталган да. Кадам, омат. Жакшы кылыпсыз анда. Кадам басыпсыз, омат кудаласа оматка бирге барат экенбиз дейм анда. Акырын кадам артынан кадам, шаг за шагам дегендей. Жакшы. Ошол негизи мына Ленинг Антанчы мен байкап аптырмын. Кыргыздар аябай сүйүп кеткенбиз да, мен Кыргызстандан келдим го кече жакында. Прям
жанагы бренд кууп калыппызчы. Ооба. Кымбат кийимдерди кийип, жөн элечи. Бул бай Прям кийип калып. кымбат дегендерге деле туура эле айтат да. Кыргызстандагылар кийип атат. Прям чындапчы. Ошол качествосы бирок ошого жооп берет да. Бир алып кийген адам уже качествосын билет да, кийин келгенде уже бизде азыр ушундай базовый адам клиенттер бар, мындай акчасына карабайт да. Келет, жарашыгын карат, кийип көрөт, алып кетет. Негизи Кыргызстанда акча жок, жумуш жок дейбиз го, бирок Кыргызстанда мен жүрүп келдим, прям бардыгы брендке карап кийинип калыптыр чындыгындачы. Жакшы. Но волейболдун тобу же кандай? Баскетболдук. Баскетболдук. Бул сатып алса керек, а? Бул эми баягы Ленингтин атайын жанагы мындай витринага да алып келгенбиз. Эгер адам келип кызыгып сатып алам, мага керек десе, анда сатып беребиз. Жакшы экен. Ондон чейин кызмат көргөзөт, азыр видеонун агында жанагындай айтам, метродон бери. Бул жакты көргөзөбүзбү? Бул жакты көргөзөбүз. Мына азыр Step Pros магазин турат да. Step Pros'тан кийин эле бир павильон бул Озон. Озондон кийинки эле алда биздин магазин. Магазин жөнүндө ичине маалымат берип коеюн, ушул жерден туруп эле. Магазин ачылганына бир 10 күн ашып калды, бирок официальный мындай иштеп баштаганына бир 5-6 күн болду, бир жума болду да. Анан магазиндин атын бияка жанагы Step Pros'ка киргизгенбиз да. Атын жарыялап, кимде ким ат сунуштап, ошол ат жагып ала турган болсо, бул жактан Ленингтин бир кроссовкасын белекке беребиз депчи. Бирок ошол жазган адамдардын баардыгына рахмат айтабыз. Жакшы аттар сунушталды, баардык аттар келди. Анан ал жерден эмес, бул жакка келип калган өзүбүздүн постоянный клиенттерден эле, постоянный эле сатып алуучулардан бирөө бизге Омат деген атты сунуштап калды. Омат деп 2 О коюлат, анан Омат деп жазылат. Буга чейин мен өзүм деле ойлонуп көргөм ушул аттычы, бирок баягы бир аз башкачараак кылып коелу дегенбиз, бирок бизде бул жакта дагы бир себеби Омат деп коюлуштун. Өзбек туугандар да көбүрөөк келет. Азыр көрүп аткан өзбек туугандар да бар, биздин постоянный клиенттер бар. Өзбек туугандар. Аларда деле Омат деген сөз бар экен да. Түшүнүктүү эле экен аларга да. Омадинде берсин деген сөз. Омат деп. И тажиктерден да сурап көрдүм, аларда деле бар дейт, бирок ал точно факт эмес да. Бир өзбектен сурап көрдүм, тажикча билет экен. Тажиктерде да ушундай Омат деген сөз бар экен. Ошого бул жакка көбүрөөк өзбектер да кирген үчүн, өзбек туугандар үчүн аларга да түшүнүктүү болсун деп ушундай койдук. Андыктан өзбек туугандар көрүп аткандар болсо, келе берсеңиздер болот. Жакшы. Майлы сүттүү болсун. Бизге дагы ушу көрүп аткан бир туугандардан ушундай бизнесмен иштеш, ушундай дүкөндөрдү ачып насип эткен болсун. Мен ошо акыркы видеолордо көп айтып атам, негизи кыргыздар мурда иш сурап, же бир квартира сурап чалган болсо, азыр прям каяка бизнес ачса болот, каякта мындай бош ушундай жерлери бар деп сурап атат да. Анан алхамдулилла. Эми бул чоң жанагыда турабыз да. Чоң мамлекет, мегаполис да, чоң. Адам көп, 17-18, канча 15-17 миллион расмий жашаган адамдар бар эмиш да, мен угушмаган болсо, без документ ошончо, МКаттан ары учетто тургандар, регистрацияда тургандар ошончо демекчи. Адам көп. Адам көп. Биздин маалыматтар боюнча дагы 20 миллиондон ашык дейт да. Ошонун ичинен анан дагы айта турган нерсе эми баягы эптеп эле реклама кылып кокуй скидка деп эптеп эле реклама кылып сатыш эмес максатчы. Ушуну көбүрөөк адам билип калсын, көбүрөөк адам ушундай көрүп калсын деген максатта мындай силерге кайрылып отурабыз да. Анан бул жактан кимге ушул нерселер керек болсо, кимге мындай ыңгайлуу туура келе турган болсо, келе бересиңиздер. Анан болбосо бул жакта бизде башка магазиндер деле бар кыргызстандыкчы, ал жакка деле кирип алсаңыздар боло берет. Бул жерде баягы сиз айтмакчы, баягы кыргыздар биз колдоп, өнүгө берсин да кыргыздарды. Туура. Чоң мамлекеттин ичинде. Чындап да, сизге калса сиз барып ошо үйүңүзгө чоң имарат саласыз. Бир жардам бересиз, ушундай жакшы иштер көп боло берсин деп. Мына көптөгөн байларды билебиз, ушундай бизнестери бар. Кыргызстанга медресе салгандарды билебиз. Медреселерге мечит салып койду дагы бир бай эманы. Буякта айтканга болбойт. Көбөйө берсин байларыбыз, машалла. Баштадык анда. Бир четтен эле баштай турган болсок, бизде мындай жилеткалар келген, курткалар келген, мына Иса өзү кийип турат ушул курткадан. Баазын кошуп айтасызбы? Баазын кошуп айта турган болсок, булардын баазы 4400дөн коюлду. Булар өтө жакшы курткалар, өтө серьезный курткалар. Буну эми мындай көбүнчө баягы сот байкелерден, прокуратурада иштегендерден байкалып калчу элек. Ошондой эле. Бул жилеткалардан бар, булардын баалары 2,5 мыңдан. Булардын качестволору жакшы, мондай жилеткалар бар. Булар мындай двухсторонний кетет, эки бетинен кийсе болот. Булардын баасы 2,5 мыңдан. Мына жинсылар, булар 2200, 2400. Эң жинсынын эң кымбаты 2400. Мындай болушунча үздүклөргө мындай бааны ыңгайлаштырып койдук да, реальный баа эле койчу. Жинсылар булар 1900дөн банан кетет. Булардын да качестволору аябай жакшы. Мына бир аз жаназы менен чоюлчак. Шымдар бар, мындай классический, булар
2200, 2400, 2600'төн баалар мына өзүңөр да көрүп койсоңуздар болот. Мына ушул шымга басым жасайын деп атам да. Бул кандай материал өзү бул бир мына кандай десем депутаттар кие турган шымдарга окшоп көрүнөт экен. Качестволор аябай жакшы булар. Прям сыйка классик ушундай шым экен да, мен биринчи жолу көрдүм. Мындай көргөнү курсун деген ушундай сөздөр бар, ондай жанагы жүрөгүңүздө, бирок прям башкача шым экен да. Богатый ушундай адамдар кие турган шымдар экен да. Насип этип бизге да насип эткен кийиш. Алып кийиңиздер ушундан. Буюрса булардын товар жөнүндө арзан коюпсуз, чындапчы. Баны эми болушунча өзүлөргө деп ыңгайлаштырып, биздин кызматтан эл пайдалансын. Эл пайдаланса, биз деле алдан пайдаланып, биз деле мындай Кудай деген адамдарбыз, силерден түшкөн пайдадан зекеттери берилет, садакага кетет, Кыргызстанга жумшалат. Ал жагынан буюрса жакшы эле аракет кылып атабыз бааларгачы. Бул жакта да курткалар, мыналар мындай курткаларда буларда 3,5 муларма. Мисалы, мына курткалар 3,5, мунун кышында да кийсеңиз болот. Качествосуна эми жооп беребиз, өзүбүз кийген эле жанагылар. Мына мен өзүм кийип турам ушулардычы. Качествосу аябай жакшы, мына адамга туруу жарашыгы дагы. Мына мондайлар бар. Булардын баалары 1,5 миңдан 1800, 1,5 миң. Бул жакта бар 1300дөн мына бирлер сеналар жазылып турат. Болушунча эле өзүбүздүн жердештерге бааларын ыңгайлаштырып коюп атабыз да. Бул жакта мондай курткалар бар. Мындай таксиде иштегендерге, постоянно за рулем жүргөндөргө аябай ыңгайлуу да. Булардын баалары чыгып кетет, бумен серьезно элечи. Булардын баалары да 3,5 миңдан, мына мондайлар бар. 4 кармашка, булар классический кетет. Мисалы, аз күз башталып калды, эки жакта мындай тойлор башталды, ушул жактарга кийип барсаңыздар болот мындай эле. Кандай көрүнүп атат билбейм, прям серьезный эле мындай күзгү курткалар экен да, мындайчы, караңыздар. Классиканы мындай сүйгөндөргө ушул жерден бир келишиңиздер сунуштайт элек да, шымдардан мону. Бир өзүм кийип көрсөтүп коеюн, болсо. Кийгенде бир мен размерим бекен ошо. Кийимдерди алып келип койсоңуз керек да, туфли. Кийимдерге буюрса эми азыр ал жакка да басым жасайбыз, буюрса. Уже той башталды да? Той башталды. Мына базы мына 3600 деп турат. Буюрса, лининг анталарды кымбат дегендер бул жакка келип, полкаска дегендер келип келсеңер болот. Ошонто мындай аябай жарашыктары жакшы экен. Күзгүгө жылуу, бүт баары бар. Сизге өзү көп нерсе жараша берет ошо кийгениңиз элечи. Биз эми баягы кандай десем, өзүбүзгө жаккан, өзүбүз кие турган нерселерди алып келебиз да. Өзүбүз кийген нерсени башкаларга деле ушулар жаңы сунуштап. Бул жакта мына моолар аябай жакшы жашат. Баягы пол классика кылып, ичинен ак футболка кийип туруп, мына бир аз ачып туруп мына кие турган болсо, адамга аябай жакшы. Бул полонуку, базы 2600. Рубашкалар да бар. Рубашкалар да эми азыр келип атат, жаңы ачылганга байланыштуу. Булардын базы 1800дөн. Мондай пухай курткалар бар, жеңил. Бул курткалар эми баягы убакыт өтсө да өзүнүн жанасын жоготпойт го, жеңил болгон. Булардын базы 2200дөн. Болушунча расцветкалардан бар. Бул жакта эми аксессуарлар бар, майда чүйдө ремендер бар, таза кожаный ремендер. Барсеткалар бар, мондай барсеткаларына 600дөн, пуманыкы 500дөн. Мондай лакостелердики бар 1200, 950. Бул жакта да бар, майкалардан бар. Эми баягы бир келгенде, мисалы спортивный кийим керек болсо, спортивный кийимди алып, классика, пол классика керек болот турган болсо, пол классиканы бул жактан алып, баардыгын табып кете тургандай кылып бир шарт түзгөн аракет кылып атабыз да буюрсачы. Жакшы кылыпсыз. Анан кемчиликтер болсо, мындай бир жакшы сунуштар болсо, келип эле өзүнүн бетке айтып, ушундай алып келсеңер болот деп азыр из айтып атат, обувьтарды койсоңор болот деп. Ошондой эле келип эле айтып, ушундай жаңылсаңыздар, биз болушунча аракет кылып алып келип, мындай элдерге ыңгайлуу баада сунуштаган аракет кылабыз. Жакшы экен. Россия бойлуп доставканы Почта Россиядан жүрөтөсүздөр? Доставканы дагы жандагы атабыз. Любой региондон кайрылса болот. Бизде биздин Авитос официально мындай иштейт, постоянно ал жактан объявление бар. Ошол объявленияны эле оформление кылып коет, доставка эч канча чыкпайт. Эгер биринчи жолу заказ кылып аткан болсо бесплатно болот. Ошол менен биз өзүнө жакын, мисалы Почта Россия кайсы пункт выдача жакын болсо, ошол пункт выдачага оформление кылып коет. Биз бул жактан салып беребиз.
мисалы Питерде болсо бир 2-3 күндө жетет. Москванын ичинде болсо жакыныраак метро болсо өзү эле бесплатно жеткизип беребиз. Эгер алысыраак болуп кала турган болсо анда азырынча Яндекс менен жөнөтүп атабыз да. Кандай ченеп атасыз эми же вес менен росту карап туруп эле жанап койтасызбы? Размерди аныктай албагандарга ушул весин айтса, салмагын айтса, боюн айтса, биз өз караштырып, ыңгайлаштырып жана алып беребиз. Анан дагы бир жакшы жагы, мисалы Авито менен оформление кыла турган болсо, ал жакка жеткенден кийин кийип көрүп, жана чак келбей калса базарда көрсөтө болот. Атына кийинкисин салып беребиз. Ошондой жактары да бар. Доставка мындай эч кандай проблемасы жок. Проблемасы жок. Почти бекер эле болот. Ишиңизге ийгилик. Номерлериңизди калтырып койдук, адрестериңизди жазып койдук. Ийгилик каалайбыз. Акыркы сөзүңүз болсо сүйлөп койсоңуз, мен метродон бери көргөзүп коем. Ошол туугандар, бул жакта товарлардын баардыгы качествосу жакшы. Степ просто только оригинал товарлар болсо, бул жакта Китай фабричный жакшы качестводагы, өзүнүн ценасына жооп бере турган качестводагы товарлар. Дагы ошол айта турган нерсе белки комментарий боюнча. Комментарий жазыңыздар. Бул жака эми жөн эле жана албай, бир аз биз да бир оюн кылып берели дегендей кылып, бир кроссовканы белек кылып берели. Ким комментарий көп класс ала турган болсо, ошол адамга өзүбүз байланышып, бул жактан келип алып кетсе болот. Ошол анда Москвада жүргөн мекендештер, сиздерге да иштиңиздерге ийгилик, документтериңизге так болгула, өтөн жерде ден соолугуңар чын болсун, иштериңерге ийгилик, өз жерибизге аман эсен кайтып барып, өз мекенибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылып, салым коюшту баарыбызга насип кылган болсун. Маринон 6-сыныптан чыккандан кийин 15 метрден бери Марис пассаж турат. Ушунун экинчи кабатына көтөрүлөбүз. Экскаватор бар могу жерде. Экскаватор. Мен ушуну ар дайым айтсам, экскаватор дейсиң деп жазгандар жаман көп да. Эскалатор. Эскалатор. Жүрүңүздөр. Мына туугандар, Step Cross 1 Озондун нарагындагы жана классик көрсөткөн дүкөн. Ишиңиздерге ийгилик, биримдикте ынтымакта жүрө берелик, группаларын бөлүшүп алыңыздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди-чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди-чыкты ушул жерге коюп койдум.